Саламатсыңарбы балдар? Адеп сабагы. Сабактын темасы этика жана этикет жөнүндө түшүнүк. Бул сабакта этика жана этикет тууралуу түшүнүк алабыз. Байыркы гректерде атагы алыска кеткен Аристотель деген даанышман адам жашаган. Мына ошол акылман этика деген сөздү алгач турмушта колдонгон адам деп айтып жүрүшөт. Аристотель биздин заманга чейинки учурда жашап өткөн. Ал мезгилде дагы адамдар арасындагы болгон мамилелер тез келип туруучу. Жүрүш-туруш эрежелери боло турган. Аны биз ошол замандан калган маданий эстеликтерден кезиктиребиз. Этика — адат, кулк-мүнөз, адеп-акылакты изилдөөчү философиялык илим. Ал эми этикет деген түшүнүк өзүн өзү алып жүрүүнүн эрежеси, тартиби дегенди билдирет. Эгерде байыркы Грецияда этика илими атайын жазылып окуу болуп окутулса, кыргыз элинде тарбиялык мааниси өтө чоң. Кыргыз философиясы, учкул сөздөр аталган. Макал, лакаптар болгон. Алар оозон оозго оозеки айтылып бизге жеткен. Мисалы, улууга урмат, кичүүгө ызаат деген накыл сөздөрдө эмне деген ойлор камтылган. Бул биздин элдеги таалим-тарбиянын терең деңизинин бир тамчысы эле. Анда аны чечмелеп көрөлү. Мында улуу адамдар мейли ал сенин ата-энең же башка улуу адам болобу урматта, сыйла, сөзүн ук десе, кичүүлөргө ызаат көрсөтүп, аларды кичүүсүнтпө, үстөмөндөбө деген эмеспи? Байыркы падышалык, императорлук жана хан сарайларда жашашкан жана бийлик жүргүзүшкөн көп адамдар үчүн аларды бир сөз менен айтканда монархтар деп аташат. Өз ара мамиле тартип эрежелери иштелип чыккан. Ал этикет деген түшүнүк менен белгиленип калган. Балдар, эгер бүгүнкү өткөн темабызды жакшы түшүнсөңөр, анда төмөндөгү суроолорго жооп бергиле. Этика деген эмне? Аны ким алгач колдонгон? Этикет деген эмне? Ушул суроолорго жооп беребиз.